Кыргызстан ишкерлер үчүн зор мүмкүнчүлүк түзүп берчү шарттуу өлкө. Ак Суу районунун Кош Төбө айыл аймагынын Ташчаар айылында Абдували Эргешбаевдин үй бүлөсү самын чыгарып сатуу ишкердигин жүргүзүп баштады. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен балам Россияда иштейт. Мына ошол жакта иштеп акчаны топтоп келип, ушу самын чыгаратын станок алып чыкты. Алып чыгышты. Биринчи бул заказ бергенде аксы деп коюшту, атын аксы деп коюшту. Ушул жерде ушул алат деп. Бирөө муногузу 300 граммдык, муногузу 200 граммдык самындар. Булар жакшы экен, азыр толук каны иштейт. Продукцияны биз алабыз. Негизи Кыргызстанда убойный сектор жок экен, май алыш өтө кыйын экен. Ошон үчүн убойный сектор жок болгондон үчүн алып чыгышат сырьёну. Маркасын айтат, ошол маркада алып чыгып берет. 1 тонна 500 килограмм, кээде 2 тонна заказ берсе алып чыгып беришет экен. Азырынча сатып алуучулар өтө эле аз. Ошол магазиндерге таркатабыз, Кош Төбө айыл өкмөтүнүн базарына, анан Караванын базарына алып барабыз. Ошол жерден заказ бергендер бар, жаңы жолго жана Пашатага заказ бергендер бар. Ушу жумасына 200-300төн ошол жака таркатып берип беришет. Эгерде бул сыры өзүбүздөн чыкканда өтө арзан болмок да. Мунун килограммы 78 сом, 80 сомго чейин өзүбүздөн алып чыгышат. А жерде жүктөгөнгө дагы акча төлөйт экен. А өзүбүздөн чыкса ушул бир топ арзан болмок, элге дагы арзан болмок да. Мына өзүнүн жалпы ушул оптон базы 25 сомдон 200 грамм. А мунунуку оптон базы 30 сом. Сыры кымбат, ошон үчүн кымбат. Эл да кымбаттан алышат да муну. 2 ай иштетсе болот, мүмкүнчүлүк бар. Бир сырыган гана табыш бизге өтө проблема болуп атыр да. 1 жума, 2 жума мурда заказ беришип коет, акча которуп. Балдар азыр толук эле жөндөшүп калды. Бу сыры көбүрөөк болсо кургап кетет экен. Азыраак болсо нымды тартып турат экен. Мына ошон үчүн кыйналып азыр бир системага түшүп калды негизинен. Канча заказ болсо экспорт кылса дагы болот экен да. Себеби качество өтө жакшы мунун. Себеби 72%. Мындан дагы 65 деген маркалар бар экен, алар начарыраак келет да. Мунун плотносту да жакшы экен да. 96 жылкы технология менен чыгып аткан да булар. Жаңы выпуска да. Өзүбүз жасасак болот. Бул 6 түрлүү эмеден жасалат экен да, сырьёдан жасалат экен да. Айрыкча мына уйдун майы, иче турган май, парафин, клей, дагы 1-2 нерсеси бар, май эсиме чыгып турду да. Ошол 6 түрлүү, 7 түрлүү нерседен чыгат экен да бул өзү негизи. Мүмкүнчүлүк бар жасаса. Бизде арзан түшөт, жасасак болот, мүмкүнчүлүк бар. Ушул жерде дагы бирөө жарым кошулса бизге шерик болуп. Бирөө сырьё жасап берсе, бирөө самын чыгара берет демек да. Эки жерде самын чыгып кадимкидей иштеп калмак да. Учурда өндүрүлгөн самынды Ак Суу өрөөнүндөгү айрым соодагерлерге гана сатууда. Азырынча бул чөлкөмдө атаандашуу жок болгону менен сырьёну коңшу өлкөлөрдөн ташып келүүдө. Өндүрүлгөн самындын ак түстөгүсү 300 грамм, дүң баасы 30 сом. Ал эми эл көп талап кылган кара түстөгү самын 200 грамм, дүң баасы 25 сомго бааланууда. Арзан жана дүң баада сапаттуу самын сатып алууну каалагандар 0507 29 24 51 WhatsApp тиркемесиндеги номуру 0777 25 58 83 номуруна байланышсаңыздар болот. Биздин Ташчаар айылда основной элибиз мал чарбачылыгы менен алектенишет. Жеке ишкерлерибиз бар. Жакында эле Ташчаар айылынын тургуну Эргешбаев Абдували экенин баласы самын чыгара турган станок алып келип, азыркы күндө чыгарып атат самын. Ал негизинен өзү 3 адам үйүндө иш менен камсыз болду. Айылыбызга бир топ эле жакшы арзан самындар сатылып атат. Анан айыл өкмөт тарабынан дагы биздин айылга көптөгөн жумуштар болду. Сулуу жерибизде келүүчү арыкты лотоктон былтыр 900 метр, быйыл 900 метр жерибиз лотоктонуп, Кудай буйруса быйыл жазда сууга суу келип калат. Анан көчөлөрдү кеңейтүү жагы колго алган айыл өкмөтүбүз. Ошол жерлерде көчөлөрдү кеңейтип, шагалдоо жумуштары болду. Бир топ эле жакшы иштер болду. 2021 биз үчүн жакшы ийгиликтүү жылдардан болду. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал Абад облусу.